Адам коркулачы садагалар. Ар кандай ушак айыңды чыгарып алып башыңа алган мүйүз деле чыгып кеткен жок. Мүйүз чыгып кетсе көрсөткүлө ушул жерде мүйүз чыкты. Жок, кеп анда эмес агай. Сөз төркүнү башка жакта болуп атпайбы? Токтоп тур. Молдолордон угуп калам. Өзүңүздүн сөзүңүздөн да уккан. Кечирип кой. Ошол молдолорду эгер ошондой деп калп таратып жалган айтып жүргөн молдо болсо аны сабаш керек. Ачык эле сабаш керек. Молдо болобу, сот болобу, депутат болобу, прокурор болобу, калп сүйлөдү, башына сабаш керек. Исламда ушундай. Калп сүйлөбө дейт. Себеп калп сүйлөгөн кишинин тили менен акыр заманда баягы кыямат күнү тили менен сүйлөлүп барат. Коркуш керек ошондой калп сүйлөгөндөн. Экинчиден, мен 5 жашымдан бери окуйм. 5 вакыт намаз. Жок. Куран окуйм мен 5 жашымдан бери окуйм. Мен мектепке бара элек кезимден бери окуйм. Биринчи сабатым арабча жоюлган, мен чоң атам жойгон. Мен бүгүн эле асмандан түшө калып, кээ бир кишилерге окшоп намаз окуйм деп кыйкырып аткан жокмун. Намазды өзүң үчүн окуйсуң. Эл үчүн. Оны рия деп коет. Эл көзүнө окуган, мода үчүн окугандар өз азабын өздөрү тартат. Даарат алышын билбегендер чыгып алып, мен 5 убакыт намаз окуйм. Каягынан окуйм? Түндө эле каяктан келгенин билебиз. Эртең менен тура калат жанагы айт намаздарда келишип. Эй, сен пендени ал да, бирок Кудайды алдай албайсың да. Ошондуктан ислам бул өзү 1,5 миң жылдан бери бир өзгөртүүсүз келаткан шарият бар. Аны кыргыздын конституциясы эмес, партиянын программасына киргизип алып, исламды мынтип өнүктүрөбүз, исламды тигинтип өнүктүрөбүз. Ал өнүгүп келген, ал бизсиз да өнүгөн. Кош өлкөлөрдө тыюу салып атпайбы мисалы? Эмнеге тыюу салып атат? Жок, жөнөкөйдө жанагы кийимдерине, мисалы башкаларына, намаз кийимдерине, меситке барганга башкага дегенде. Мен коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезимде биринчи жолу мен ошол казияттын кишилерин чакырып алып айткам мен. Кыргыздын нукура кийимдерин кийесиңер. Жарашат. Кыргыздын чапаны бар. Кыргыздын калпагы бар. Кыргыздын тебетеги бар. Сөзсүз түрдө баягындай капкара кийинип алып туруп барып намаз окусун деген жери жок. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир пенде, ар бир элдин жеңилдигине карагыла деген. Жеңилдик деген сөз баягында капкара болуп алып, шлепканы кийип алып, шыпылдашып жүрүп атпайбы, сакалдарын көкрөккө чейин өстүрүп алып. Андай эмес. Ал тиги 30 градус ысык болуп аткан мамлекеттерде ошондой жүрсөң болот. Биздин нарында кантип жүрөсүң антип? Жылгыңдеп. Жайында ысык, кышында суук. Биздин Кыргызстандын шартында өзүбүздүн кийизден жасалган азыр кийип жүрүшөт. Момундай жарашат. Биз Пакистандын да кийимин кийбейбиз, Афгандын да кийимин кийбейбиз, Арабтыкын да кийбейбиз. Биздин Кыргыздын касиеттүү, керемет кийими бар. Мына карагыла, Курманжандатка энебиздин кийген кийимин карап көргүлөчү. Ар кандай хиджаптан керемет. Көзүңө да жакшынакай суйкумдуу көрүнөт. Анда эмнеси бар? Бирок эгер ислам дининде кетип барткан ошондой азаматтар болгон болсо, эч качан ага тоскоолдук кылбаш керек. Бүгүн согуш жүрүп атат, маалыматтык согуш. Сирияда болуп аткан, Иракта болуп аткан согушту айрыкча кээ бир телеканалдар айтып атат, исламисттер. Ислам бул эң таза, эң тунук, эң адилеттүү, анан эң тынчтыкты сүйгөн дин бул. Исламдан айланып кетсин ошол исламды жамандагандар, исламдан айланып кетсин ошол.